Парламентте өкмөттүк саат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын укугун коргоо, жол коопсуздугун камсыздоо менен жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча аткарылып жаткан жумуштар туурасында маалымат берди. Жыйынга өкмөттүн толук курамы катышты. Темага кабарчыбыз Нургул Жумабекова токтолот. Өкмөт башчынын айтымында ЭЭПке кирип мигранттардын шарты жакшырганы менен маянасын ала албай кыйналгандар, алдангандар жок эмес. Мунун баары чет жактын мыйзамын сактабагандыктан, убагында эмгек келишимдери түзүлбөгөндүктөн келип чыгууда. Дагы бир көйгөй кара тизме. Сооронбай Жээнбеков өкмөт ЭЭП аймагында ишке орноштуруу маселесин чечүү аракеттерин көрүп жатканын билдирди. Бүгүнкү күндөгү дагы бир көйгөйлөрдүн бири бул кара тизме. 2016 жылдын биринчи жарым жылдыгына кара тизмеге кирген кыргыз жарандардын саны 119 миңге жетти. Бир катар сүйлөшүүлөрдүн аракеттеринин натыйжасында 2014-2016 жылдар арасында кара тизмеден 54.879 адам чыгарылган. Өлкөдө жол кырсыгынан жылына жүздөгөн адам өмүрү менен кош айтышууда. Жыл башынан бери эле 4000ге чукул жол кырсыгы катталып, 600дөй адам каза болгон. Бул көйгөйдү чечүү максатында өкмөт жол коопсуздугун бузгандарга карата айып пулдун өлчөмүн жогорулатканы турат. Тиешелүү мыйзам долбоор жакында иштелип чыгып, жогорку кеңешке жөнөтүлөт. Биринчи микрофон. Жээнбеков жол коопсуздугун камсыздоого Бишкек мэриясы 30 миллион сомдук каражат бөлүп жатканын белгиледи. Анын айтымында бул каражатка жол эрежесин көзөмөлдөгөн видео камералар орнотулат. Эл өкүлдөрү коопсуз шаар долбоорун создуктурбай ишке киргизүүнү сунуштады. Азыр шылталабай өкмөт өзү коопсуздук шаарды проекти аткарса болот. Оңой эле нерсе, просто саясий эрк керек да ошого. Бир жыл ичинде ошол айыппулду чогултканда атайын спецсчетту ачкыла, ошол жерге бүт барын айыппулдарды чогулткыла, ошол ким жол эрежелерди бузса. 2018 жылда где-то 240 миллион сом болуп калат. Бирок коопсуз шаар боюнча чын эле проблема барбы? 22-сентябрда каралат. Бирок коопсуз шаарды милицияга бөлбөш керек эле да. Буну башка министерство ведомство керек эле. Ошонун эсебине ушундай болду азыр. Өкмөт башчы бул долбоор боюнча соттук териштирүүлөр уланып жаткандыктан долбоорду баскыч менен ишке ашырып, каржылоону жергиликтүү бийлик органдарына жүктөө чечими кабыл алынганын ырастады. Ошол эле учурда жыйында өкмөт Москвада өрттөн каза болгон кыргызстандык кыз келиндердин балдарын социалдык жактан коргоого алуу жана жакындарына кенемте төлөп берүү боюнча жумуштар жүрүп жатканын маалымдады. Нургул Жумабекова, Тилек Эркин уулу, Коомдук биринчи канал.